Амансыздар, урматтуу күзүүчүлөр. Викус боюнча экинчи бөлүк видеону тартууну туура көрдүм. Биринчи бөлүк узагып кетти. Экинчи бөлүктө биз сиздер менен Викус гүлүн кантип черенкебейт этебиз, кандай жумуштар жасалыш керек, стресс боюнча сөз болмокчу. Жана баштагы видеодо толук стресс боюнча айтып жеткире албай калдым, себеби клиент келип калып, оюм эки бөлүнүп калды. Биз Викус черенкебейт этерде мондой таза суу алабыз. Мен мондой эле торттун идиштерин жууп тазалап алып ушуга суу алам. Буга биз мондой болгон H+1 алабыз дагы, же болбосо циркон кошом мен сууга. Анан буга мен 3-4 тамчы кошуп алам. Кыркып алган черенокторду ушуга салып турабыз. Себеби Викуста кээ бирки гүлдөргө окшош буларда дагы сүт бөлүп чыгарат. Сүт бөлүп чыгарган, сок бөлүп чыгарган гүлдөрдө ар кандай уулуу зат болушу мүмкүн. Колубузга тийсе, же болбосо согу жакшы жуулбай калса, тамыр албай калышы мүмкүн. Ошондуктан биз согун жууп салыш үчүн сууларга салып турабыз. Мисалы үчүн бул кандай гүлдөрдө кездешет, мала чайда кездешет, диплоденияда кездешет. Иши кылса, ушул кыркканда сок бөлүп чыгаруучу гүлдөрдө кездешет. Мен азыр эң кичине гүлдөрдөн баштамакчымын. Эң биринчи болбосо Curly. Муну бир өзөк болуп баратат. Биз буну ушул бойдон күтүп отура бербей, мына точка ростун алабыз дагы. Анан форма беребиз. Биз астыңкы жалбырагын алып салабыз, косой срез. Кайчыбыз курч болуш керек. Дайым гүлдөр менен иштебечи атайын кайчылар болот, лезвиясы курч болот. Ошондой кайчы табасыздар. Үйдө иштелип жүргөн кайчылар ар кандай нерсеге иштелип, лезвиясы моп болуп калат. Ошон үчүн гүл менен иштегенде бул клеткасын сыгып, баягындай мыжып койбош үчүн, зака келтирип койбош үчүн биз баягындай курч, лезвиясы курч кайчылар менен иштегенге аракет кылышыбыз керек. Ар тарабынан кыркып, биз ушундай кылып форма берип койдук. Бул эми ушулда өсө берет. Буга биз бир аз батыраак өсүш үчүн мондой болгон осмокот удобрение бир аз салып коебуз бетине. Бир аз осмокоттон салам дагы, көз чама деле салам. Буга бир аз топурак кошумчалайм, себеби суу карганда топурактары учуп, баягы каттуу напор менен суу карганда балам кээде топурактары азайып кетет гүлдөрдүн. Ушул эле идиш болот, буну чоңойтпойбуз, ушулда эле отура берсин кыш-жаккача, пока биздин гүлүбүздүн топурагы жакшы эле. Бул гүлүбүздүн состояниесине ушул эле идиштеги топурак жетет. Болду, бир гүлүбүз бүттү. Биз буга мондой болгон даярдалган, буга чейин 1-2 күн башта даярдап койгон топурагыбыз сугарылып, нумдуулук бирдей калыпта болот, асты тешилген. Бул боюнча баштагы видеолордо да айтылган. Перлит, торф, кокосовый брикет аралашылат. Торф, агробалт синий кошобуз, кокосовый брикет, андан кийин перлит кошулган топурак даярдалган, норма кылып циркон кошуп сугарылган суу. Андан кийин биз жанагы сууга салып койдук. Сууга салдык бир черенок. Муну алабыз дагы, суусу согу жуулду. Биз мондой болгон карнивинге бир аз макать этип туруп, унтактап алып туруп, карнивинге анан мондой палочка менен бир аз тешип алабыз. Себеби муну сайганыбызда жаңы кесилген ранасы дагы ырбап сыйрылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн палочка менен тешип, чылчыкча кылып алып туруп, анан ошого мондой кылып черенковать этип, тепличный условияда салабыз. Мынакей бир Curly'биз черенок болду. Буюрса бир 2 жуманын аралыгында барып тамыр алып калат. Эң негизгиси Викустарыбызды кандай жерге коебуз. Ал эми муну болбосо жаңы сортум, могу жаңы келген идиш, көтөрө элекмин. Диверсиполия деген сорт. Бул сортту мен могул идиш, мен бирөөнүн топурагына ишенбейм, өзүм жасаган топуракка котором. Азыр мунун составын көрсөңүз, торф менен гана вермикулит, перлит кошулганда, мына универсальный грунт, анан могу жалтырагандар вермикулит, анан перлит. Мен вермикулит иштетпейм, себеби вермикулит өтө нумдуулукту көп кармайт. Универсальный грунт дагы өтө нумдуулукту көп кармайт. Мен могу гүлдү капталдарынан чыгып атат, точка ростун алам. Точка ростун кыркып форма берем. Убакытты өткөрбөй, мен эртерээк форма беришим керек, себеби капталдарынан чыксын. Ылдыйкы жалбыракты алабыз, косой срез, сууга салып турабыз. Биз жумуштарыбыз жасагычак бул согу чыгып, жуулуп турат. Анан мен муну топуракты төгөм. Көрдүңүздөр, астында эч кандай
Пенопласт, дренаж салынган эмес, только вермикулит, анан универсальный грунт. Универсальный грунтка анан вермикулитке мен иштетпеген себеби вермикулит өтө нымдуулукту көп кармайт. Универсальный грунттагы нымдуулукту өтө көп кармайт. Ошондуктан биз көп сугарган убакта фикусту тамырларыны чиритип алышыбыз мүмкүн. Мынакей бир аз калтырам эски топурагында. Тамыры жакшы экен. Анан мен дагы эмне жасайм? Мына эң астыңкы фикустан эң астыңкы жалбырактар турат го, жерге тийип, ошолорду алып салам. Себеби ал бойду кармайт дагы, ростуна кетирбей күчтүү кармай берет. Ошондуктан дагы биз өтө чоң идиш албайбыз. Мондой тешикчелери көп, 120 идиш. Мен буга мондай пенопласт иштетем. Мондай каттуу жерин алам. Жумшак пенопласт болбойт. Каттуу пенопласттан мондай кылып укалап туура алабыз дагы, астына салабыз. Ашыкча суу сырыгып түшүп кетиши керек, астына тынып калбай. Фикус эң жактырбаган ошол. Бул менин жасалган топурагым. Бул жаңы гүлдүн топурагы. Айырмасы көрүңүздөр, муну рыхлый мындай ирип болуп турат бир аз. Муну болсо вермикулит, анан универсальный эле грунтта. Универсальный грунтта питание бат түгөнөт. Мына тоон топурагы, күрүчтүн топону, биз сөзсүз тоон топурагын кошушубуз керек да. Эмелергечи. Андан сырткары мен мондой болгон 8-9 ай деген осмокот сөзсүз кошом гүлдөрүмө. Себеби биз кайсы убакта сугарабыз, удобрение беребиз. Кайсы убакта берилбей калат, ошол унутулуп калат да, баары бирчи. Кайсы күнү удобрение бердим, эми качан берем деп жүрбөйбүз. Осмокот салып койсок, 8-9 айга чейин ушул питание жетет. Бирок ошондон сырткары биз бир жумада бир универсальный для цветушек деген мастер плантапол кошуп сугарып жүрөбүз. Мынакей бир гүлүбүздү мындай идишке отургузуп алдык. Эми мондой кагазды сайып коебуз. Диверсиполия деп. Мына точка ростун алдык. Форма капталдагылар батыраак кетет эми. Буну азыр сугарбайбыз, себеби топурак ным. Топуракты биз котороордо, топурак жасаарда биз полувлажный кылып алабыз да. Бунда торф бар, тоонун топурагы бар, күрүчтүн топону бар, перлит бар. Ушундай топурак менин өзүмүн атайын өзүмүн топурагым. Муну дагы бир аз кичинерээк идишке отургузсак болчу да экен. Же мунун жанына капталын отургузуп коеюн. 3 сомдук бериңизчи. Могу кичинекей көчөт чыкты, капталынан тамыр алган. Муну биз 100-дүк, 110-дук идишке отургузабыз. Кичинекей идишке отургузуп алабыз азыр. Ал эми мына черенокто болсо, муну жанагы даярдалган стаканыбызга перлит, торф, кокос аралашкан идишке этип алабыз. Палочка менен кесебиз, көрүнбөй атабыз сиздерге. Жанагындай эле стаканга тешикче кылдык да. Корневин тийгизип алдык. Гүл үчүн да пайда, өзүбүз үчүн да пайда да. Точка ростун алдык. Форма бергенче, форма берген точка ростун биз черенка этип алабыз. Дагы бир гүл кылып алабыз. Алдыда кыш, ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Мына которгон гүлүбүз мүмкүн стресс болуп ооруп калышы мүмкүн, себеби эски топурагын баарын күйүп салдык. Ошондуктан ар кандай нерсени алдын алышыбыз керек. Мынакей. Ного жанагы кичинекейди черенка этип отургузуп алабыз, тамыры барды. Бул өзүнчө бир гүл болуп калды. Өтө кичинекей идишке биз перлит салбайбыз, себеби топурак аз эле кетет буга. Мынакей, бул өзүнчө гүл болуп калды. Буларды биз эгер 2 күн, 3 күндөн кийин сугарабыз. Ошондуктан ал эми мына гүлдү болсо, бул дагы рубигиноза деп турат. Мынакей. Мен мондой идишке отургузуп алгамда жакшына көрүнсүн депчи, азыр мен ушуну төгөм, кайрадан төгөм дагы кайра жаңы топуракка отургузсам. Кээде өзүм жасаган ишим өзүмө жакпай кетет. Ошондуктан болду отургузун дебестен биз муну мен муну башынан кыркып бир черенок чыгаргам, форма капталдарынан чыксын деп. Бирок жашылыраак жеринен кырккан үчүн бир эле бутак чыгып калган да бул жакачы. Биз качан гана муну бушкан жеринен кырксак, ошондо астынан спящий почкалар ойгонот. Мен муну бир аз катыган жерин кырктым, ойгонот десем дагы эле бир точка чыгыптыр. Мен дагы астынан кыркам, мынакей.
эми муну мондой эле үзүп алам дагы точка росумен. Буну өзүнчө черенкать этип алам да, муну эми чыгарыш керек. Бул топурак өтө ашыкча болуп атат окшойт. Мен муну төгөм. Муну дагы мен башка идишке отургузам. Кээде мына керамзитта келген гүлдүн астында керамзитин эле салып койгом. Керамзит кээде гүлдөрдүн тамырын муздатып берет да. Ошон үчүн мен пенопласт эле салам. Бу да болсо эми өзүнүкү жалпы болбосун. Керамзит экен деп керамзит салып койгом да. Аны керамзитти общий топуракка аралаштырып бердим. Азыр мондой пенопласт салып туруп кайра отургузам. Себеби гүлдүн состояниясы келгенине 1 ай болду, жакшы өсө албай турат. Кайра көрсө мен муну пересадка кылган эмес экен. Муну көрүңүздөр, муну тамырлары чирип калган келген гүлдү мен топурагын алмаштырбагандын пайдасы ушул. Кандай болсо ошондой отургузулуп калган. Бир аз козуп туруп отургузайынчы. Мындай кылганыбызда мына байкалды кыздар. Мен эски топурагын күйдүм азыр. Ичинде биринчи стаканда отургузган торф экен, көрдүңүздөрбү? Бул ошол бойдон козголбой калган. Муну бир аз козгоп туруп отургузуш керек болчу. Бир аз козгойм мен мындай кылып. Анан могу жакта чирип калган тамырларын алып салам. Мындай кылып. Булардын баардыгы кайра чирип гүлгө грибковый ооруларды чакырат. Бунун кереги жок. Мынакей. Ушунча эле тамыр калды. Ичиндеги стакандагы тамыр алдырган топурагын бир аз күйүм дагы жаңы топуракка отургузам. Мен даже бул эмес, ага мына эле 120 эле керек экен. Жана чоңураак идиште турганда мен тамыры көп окшойт деп чоңураак идиш алдым. Азыр эми кайра идишимди кыскарттым. Бисмилля деп. Эгер уже тамыры карарганы көп болуп, чирий баштаган болсо, бир аз карневинден себелеп коём. Мындай кылып карневинден тамырына себелеп коём. Эми буюрса өсүп кетет бул гүлүбүз. Бирок азыр мен жасалган иштерди сиз жасабаңыздар. Себеби мендеги условия бар, менде теплица, күнөскана. Сиздерде үй шартында кандай условияңыздар бар? Ошон үчүн сиздер бул иштерди жазалды жасаңыздар. Мен жасаганды эле көрүп алып жасап, эртең гүлдөрүңүздөрдү оортуп албаңыздар. Анан эгер условияңыздар бар, опыт бар болсо жасай бериңиздер кыздар. Ар ким ар кандай кабыл алат. Себеби кээ бирөөлөр туура эмес ойлоп калышы мүмкүн. Өзү жасап атат, бизди жасаба деп атат, жасабаңыздар деп атат, кызганып атат дешиңиздер мүмкүн. Ошондуктан эгер условияңыздар туура келсе, температура 20-24 градус жасай алсаңыздар, жасай бересиздер. Анан колуңуздар көнүп гүлгө. Бул болсо Codium Tamara, буну акырында черенкать этели. Бул болсо Black Diamond. Мунун да узарып кеткен. Мунун атайын чоңун салдыргам мен. Батыраак черенок алайын деп сууга салып турабыз. Анан муну форма берем мен. Узарган точкаларын алып. Азыр жасабай тургуңуздар деген себеби, азыр кышкы убак, жаратылыш эс алууда. Ошондуктан гүлдөрдө өсүү процесс жайлаган убакта. Бул өзүмдүн топурагыма которулган, себеби стаканда келген булар. Ишеничтүү өзүмдүн топурагым, булар кала берет. Мынакей, мындай кылып туруп, муну дагы ошондой эле черенкать этебиз. Бир сыйра мына сүтүнү жууп алабыз жана сууга. Арыкы башын сайып коңузчу, резинка тийип атабы, өчүп калып кайра жанат. Мынакей голден. Мындан да бир черенок алып көрөлүчү. Yellow Gold'дон. Жаратылыш эс алууда болгон үчүн өсүү процесс токтойт да гүлдөрдө. Черенкать этсең, кээде черенок тамыр албай калат. Ошон үчүн мен рисковать этип жасай берем мунун баарындычы. Менде да тамыр албай калат, менде да көктөбөй калат.
мен жасаган иштерде да минусу болот дегендей. Анан ошону сиздер эске аласыздар. Эгер шашылыш болбосо сиздер мынакей могу подиумдагы 3 бутак болуп өсүп кеткен 3 тарабына. Муну дагы могу ылдыйдан кырккам, астыңкы почкалар ойгонсун деп. Бул жерде бир жалбыраган калтырам дагы мынакей. Мындай эле кылып калтырып койдум. Бул жагы 3 бутак болуп тамыралат эми буюрса. Биз подиумду кырктык, подиумдан да уулуу зат бөлүп чыгарат. Ошон үчүн биз кайрадан кайчыбызды обработка кылып алабыз спирт менен. Мен болсо Перекс менен обработка кылдым. Могу гүлдөрдүн баарын алып салам. Могу идиштердин баарын алып салам. Бул иштердин жумушу бүттү. Мен мындай болгон чоң фикустарымды черенговать этип баштайм эми. Альба. Эми гүлдү черенговать этип обрезка кылуу боюнча болмокчу. Обработка кылып алдык гүлүбүздү. Мындай кылабыз. Форма сиздерге кандай көрүнүп атат? Видеого тартыш деле кыйын. Себеби бир адам тартыш керек, кармаш керек камераны дегендей. Мен эптеп сиздерге алым жетишинче видео тартып атам. Мындай кылып шар формасында бир калыпта форма беришибиз үчүн бизде мына узарып кеткен бутактарын кыркышыбыз керек. Карайбыз, могу капталынан жаңы бутак чыгып атса, ошону калтырабыз, ошонун үстүнө алабыз. Астыңкы жалбырагын алып салабыз. Мына муну жанагы сууга салабыз. Бул жагын узарып атат. Муну да кыркабыз. Астыңкы 2-3 жалбырагын алып салабыз. Сууга салабыз. Биз мынтип форма берген сайын гүлүбүз өсүп, капталдарынан дагы да жетка берет бизге. Капталдарынан пышный болот дагы. Арасында анча-мынча кургап калган бутактары болот. Аларды тазалап алып саласыздар. Могу астыңкы, мисалы үчүн мындай астынан чыгып атат. Могу бутак көрдүңүздөрбү? Бул жакта ушуну алып салам. Башына эле форма берем. Муну мындай сыйрып эле. Ал эми бул жагын карайбыз. Кайсы жери узарып атат. Мынакей, мына бутак узарып болуп турат. Ашыкча болуп. Мындай эле кыркып алып сала беребиз. Форма берип, кайра жазга чейин өсүп калат. Бул күздө жасалган форма берилген. Форма берген сайын гүлүбүз компактный болот. Бул жерде бир өскөлөң бутак калды, себеби капталынан чыгып аткан кыска экен. Бул да өсө берсин деп калтырып койдум. Кааласак бул жерден алып, мындай эле алып салсак болот, бирок анча деле билинбейт экен. Бул жаңы чыгып аткан жаш бутак экен, ошон үчүн мен калтырып койдум. Мынакей, ушундай кылып форма бердик кыздар. Сиздер дагы ушул сыяктуу кылып форма берип, гүлдөрдү убагында кыркып, астында анча-мынча кургап калган бутактарын аласыздар, шактарын аласыздар. Эми баягы гүл дегенден кийин анча-мынча мындай кургаган бутактары болот. Мынакей бирөө бүттү. Бул дагы альба, чоңу. Муну дагы форма беребиз. Азыр эми мен муну жанагыны көргөзүп бердим. Муну болсо мындай туруп эле кыркайын, белим ооруп кетти. Биз стресстен эмнеге коркобуз? Жана айткандай стресс гүл температура туура эмес кармалса, же болбосо химикат жана дарыны белокрылка клеш түшүрүп берсек да стресс болот гүлдөрүбүз. Өтө көп клеш түшүп кетсе. Андан кийин температура түнкүсүн төмөндөп, күндүзү ысык, түнкүсү муздак болуп, түнү 10 градуска түшүп кетсе, күндүзү 20-22 градус ысып кетсе, анан ошондо ортодогу айырмачылык 10 градус аралыгы болуп калса,
түнкүсүн 10-12 болуп, күндүзү 20-22 болсо. Ошондон стресс болот, резкий перепад деп коет. Анан кээде кечээ күз, эми эле кыш келди да. Күз айында кээ бирөөлөр кеч от жагышат. Мисалы үчүн шаардагы отоплениялар дагы кеч берет да, домдогуларчы. Ошого күтүп отура бербей, гүл өстүргөндөр. Түнкү температураны карайсыздар. Түнкү температура 10-12ге түшүп баштадыбы, сразу отопление же болбосо плита жагасыздар. Гүлдөрдү стресс кылбаш үчүн. Башында билинбейт, башында жакшына эле тургандай боло берет, анан эле башташат да. Менин гүлүм ооруп атат, менин гүлүм мынтип атат дешип, бир ай өткөндөн кийин байкалып баштайт. Качан от жагылып баштагандан кийин анан баягы стресс билинген убакта анан жок, менин от жагылган эле үйдө турат, менин гүлдөрүм жакшы эле жылуу үйдө турат дейт. Ага чейинки бир ай баштаган эстешпейт да. Ошон үчүн мен видеолордун баарын күз алдын ала айтам ошолорду. От жагабыз кыздар. Түнкү температура мындайга түшүп атат деп, даже градустарынан бери тартып жөнөтөм. Бүгүн түндө мындай суук болот экен. Отопленияны карайбыз, отту күчөтөбүз деп. Эң негизгиси кыштын суугунан, кыштын чилдесинен чыгып алсак жазга, анан баары алдыда. Ошол убакта стресс болот. Стресс болгон гүл эмнеси менен коркунучтуу? Сиз жанагындай температураны кармабасаңыз, же болбосо терезе эшик ачык болуп, кечкисин жумуштан келгичеңиз эшик терезени жапкан адам жок болуп, кечки суук уруп койсо, сквозняк жанагындай кондиционер, муздак кондиционер уруп койсо, же болбосо бир жака кетип калып, топурагы катуу чаңкап кетип, кургап, мунун жанагындай чаш тамыры болот, көрдүңүздөр, өзү дарак болгону менен тамырлары чаш тамыры болот да. Анан өтө чаңкатып кургатып берсеңиз, тамырлары жайкысын ысыкта. Ошол кезде анан келип туруп, чаңкап калыптыр деп бир сууну тойгузуп куюп салсаңыз, ошондон болот. Ашыкча суугарып койгондон. Өтө катуу кургатпаш керек топурагын. Анан суу чаңкаса да болбойт экен бул гүлгө деп, өтө ашыкча сууну ашыкча куя берген да болбойт. Себеби бул астына суу тынып калганды жактырбаган гүл. Ашыкча сууну жактырбайт. Норма суугарасыздар. Баардык нерсе норма. Жаш балага деле дагы өлчөм менен тамак беребиз го. Кичинекей новорожденныйга 30 граммдан баштап, анан 50 грамм, айына, жылына кошуп, 1 жашка барганда уже 120 грамм сүт ичип калат дегендей эле, сууну деле кичинекей идиштегилерге азыраак беребиз. Чоңураак идиш, моундай жашыл массасы көп болсо, булар көбүрөөк суу ичет. Идишине топурак бети кургап, 2-3 сантиметр бети кургап калгандан кийин суугарасыздар, моундай чала кургак болуп калганда. Анан өтө катуу кургатып жүрбөйсүздөр, өтө ашыкча суугарбайсыздар дегендей. Ошонун баарын эске алышыбыз керек. Ашыкча суу коюп койсоңуз, астында суу тынып калса, сиңирилбей туруп, анан баягы тамырлар чирип кетет, кара черный ножка болот. Анан жалбыраган чекелери карарып, ржавчина болгон, ошол ашыкча суугаруудан болот. Сквозняктан болот, жалбырактан төккөндөрү сквозняктан болот. Анан баягы температураны бирдей калыпта кармабагандан. Ошон үчүн фикус гүлү бирдей калыпта 20-24 градуска чейин, ашып барса 18 градуска түшүрүңүздөр температураны. Анан төмөн болсо гүлдөр акырын ооруй баштайт. Убагында обрезка жасап туруш керек. Стресс болгон гүл эмнеси менен коркунучтуу? Стресс болгон гүл өспөйт, ордунда тура берет. Же өлбөйт, же койбойт, анан жалбырагын төгөт. Астыңкы бутактан бутап эле салайынчы, үстү жагын эле калтырып. Ошон үчүн баягы биз гүлдү стресс кылбашка аракет кылышыбыз керек да. Стресс болгон гүл анан мисалы үчүн гүлдөөчү гүлдөрдө эле стресс болуп калса кышында, жазга чыгып эми стресстен жазылып аткан убактан кийин кайра саратан келип калат. Саратандын ысыгы да гүлдөргө зыян да. Өтө ысыкта дагы ауксун бөлүп чыга албай калат. Муну бир аз бетин жумшартып туруп эле бет-бетин тамырларын травмировать этпей. Мен жанагы осмокоттон кайра бир аз кошуп коем. Башта дагы мына осмокоту бар болчу, бул жаздан бери иштелип, мынакей ичиндеги осмокоттор топуракта жүрөт. Ошол өз кызматын аткарып бүттү, дагы бир аз топурак кошом дагы
асмакот кошом да үстүнө топурак кошумчалап коем. Эми кыштан чыгат ушу менен. Иммунитети жакшы болуш үчүн удобренияларды азот, фосфор, калийди убагында берип жүрүшүбүз керек. Бул асмакоттун ичинде азот, фосфор, калий, магний, железо түрдүү микроэлементтин баары бар ушул асмакотто. Анан 4-5 ай дегени бар асмакоттун. Мынакебиз гүлүбүз ушундай болуп калды. Жазга чейин дагы пышный болуп чыгат кырккандан кийин. Ал эми бул болсо триангулярис гүлү. Көрдүңүздөрбү, мен форма бергенден кийин ушундай пышный болгон. Мында азыр узаргандарын кыркып форма беребиз. Муну да ушундай эле кылып, башыны мындай бул жактарын алып салып, башын эле шары кылып калтыргам. Азыр муну астындагы кургап калган бутактарын да алып салам. Карайбыз, моундай болуп кургап калса, алып салабыз кургаган бутактарын. Астына түшкөн жалбырактарын алып салабыз. Мынакей. Мындай болуп капталынан чыккан анча-мынча бутактарын алып салабыз. Мына бутакты деле алып салсамбы? Тура берсеби мына жерде. Мындай алып тура берсинчи. Стресс болгон гүлүбүз ордунан козголбой эле өспөй тургандай боло берет. Мындай живой көрүнбөйт да. Мындай дени сак гүл ушундай болуп көрүнүш керек. Жалбырактары өңүнө чыгып, көргөн көздү баягы сүйүнтө турган, көзүн кубана турган гүл болуп өсүп чоңоюш үчүн убагында обрезка, убагында сугарып, убагында температураны кармап, анан ар кандай жаман жанагындай стресс кыла турган нерселерден эhtiyатташыбыз керек. Терезе эшикти ачып таштабаш керек. Эгер күн ысык болсо, күндүзү обед кезинде ачышыңыздар мүмкүн, бирок кечки суукка калтырбай жабышыңыздар керек терезелерди. Үйдө баягы жаш бала бар сыяктуу гүл бакканда ошентиңиздер деп көп эскертем. Видеолор бар эле мындай карасаң, баардык эле видеолордо окшош эле нерселерди айтам да, себеби ошол баардык гүлдүн уходу бирдей. Баарын стресстен сактайсыздар, баарын сквозняктан сактайсыздар. Анан топурагы, тоонун топурагын сөзсүз кошосуздар. Моундай жакшы болуп өсүш үчүн. Себеби жанагы покупной эле грунттарда биздин климат андайга көнбөйт. Биздин климат өтө ысык чөлкөн болгондуктан торф, бат чаңкайт жайкысын. Анан бат чаңкайт экен деп сууну бат куя берсең, кээде астына тунуп калат дагы, сиңбей. Жанагындай черный ножка калып барат. Ал эми кышкысын болсо, өтө топурагы ным тура берип, сиңбей тура берсе, бизде мындай топурактар анча-мынча мындай курук турат. Себеби буда тоонун топурагы бар, башкача нымдуулукту, башканы норма сактап берет да. Торфто болсо, бир сууга айырсаң, жайкысын күнү бат чаңкап, кургап кетет, тамырларын кургатып берет. Ал эми кышкысын болсо, нымдуулукту сактайт дагы, жанагындай вермикулит кошулса. Анан ал тамырды чиритип берет. Ошондуктан мен баардык гүлдөрүмө биздин климатка жараша топурактарга өстүргөнгө аракет кылам. Башында жетке убагында өсө берет андай топурактардачы. Бирок чоңойгон сайын буларга бизге питаниясы жакшы болгон топурак керек. Мен мындай черенокто алып кырып атам. Мен камераны карабай эле өзүм ишим менен бар болуп, сөз менен болуп атам кыздар. Анан мүмкүн болушунча анча-мынча жылкынын кыгыны жибитип берип жүрүшүбүз керек. Жылкы органический удобрение катары кылыпчы. Органический удобрение да керек гүлдөрүбүзгө. Универсальный грунт кошкондор болсо, сөзсүз жылкынын кыгын жибитип гүлдөргө чыпкалап, сууга кошуп берип жүрсө, бирок азыр кыштын күнү андай удобрение бере албайсыздар, себеби үй жыттанып кетет. Магазиндерде, агромагазиндерде атайын ошол жылкынын даярдалган, тоголоктолгон удобрениялары бар да. Ошолордон алып колдонсоңуздар болот. Сууга жибитип эле, алардын жыткучу жок. Готовый. Андан сырткары универсальный, цветушек деген удобрениялардан да берип жүрөсүздөр. Мына асмакот кошкондон кийин удобрение бербей эле коебузбу деген суроолор болот. Бересиздер. Бир айда 1-2 жолу сууга кошуп берип жүрөсүздөр. Себеби асмакот кыштын күнү анча иштебей калат да. Кыштын күнү асмакот качан иштейт? Температура 20-25тен өткөндө гана
суу карганда ошол осмокот жибип ээрип анан иштейт. Анан суукта топурак муздак болсо ал ээрибейт. Ошондуктан көбүнчө буну жайкы сезонго жазында кошушат да. А мен теплица болгон үчүн круглый кошо берем осмокотту гүлдөргө. Бизден алган бугенвилия көчөттөрүңүздөр дагы гүлдөп, бат гүлдөйт. Себеби мен ошолордун баарына могу чоң идиште топурак жасалдыбы, ошого эле осмокотторду кошуп отургузам. Баардык гүлгө осмокот иштейт эмен. Мен жакшы көргөн удобрениянын бири да. Ошон үчүн сиздер дагы осмокоттун 8-9 ай деген акчасына карабай мен кымбатын алам баардык нерсени. Кокосовый брикеттин дагы, торттун дагы баардык нерсенин тоонун топурагын деле ошол кымбатына карабай жакшысын алганга аракет кылам. Мындай эле көчөдө алып келип саткандар арзан машинасын арзан айтат, бирок аларды мен албайм, ишенбейм. Мен өзүм көзүм менен көрүп, жакшы топурак кымбат болсо дагы колдо жүктөтүп, жер кыртышынын бетки слоюнан алышка аракет кылдырам. Себеби жердин бетки слою кара чиринди болот, көп жылдык өсүмдүктөр чириндиси. Астыңкы катмары уже сары топурак эле болуп калат да. Ошондуктан көчөдө алып келгендер сары топурак, кум, жанагындай шелочной топурактарды кошуп эле жүктөп келе берет. Аларды түшүнбөйсүң, ишенбейсиң да аларгачы. Ошондуктан мен өзүм көзүм жеткен жерден атайын колдо жүктөтүп алып келип түшүртүп алам. Сиздер дагы баягы баардык нерсени тоонун топурагы деп эле баардык топурак боло берет экен дебеңиздер. Өзүңүздөр аз гүлгө чычырканактын түбүндөй топурактарды алсаңыздар болот. Анан көп жылдык токойдун астында чириген жалбырактардын чириндилеринен алып иштетсеңиздер болот. Бирок азыр кыштан чыккандан кийин иштетесиздер, себеби жазы менен бактарактар деле оорушу мүмкүн, чөп чарларда деле зыянкечтер түшүшү мүмкүн. Ал эми азыр мына кышкы -35-40 градус сууктарда ошол личинкалар өлөт. Анан жаздан алдырсаңыздар болот. Кышы менен чирийт. Жанагындай зыянкечтер, оорулар болсо ошол чөп чарда, бактарактардан түшкөн жалбырактарда ошолордун баары кышы менен тазаланат, суукта өлөт. Анан жазында алдырып алсаңыздар болот. Ошонун баарына маани беребиз кыздар. Андан сырткары зыянкечтерге каршы дарылап жүрөбүз дедим. Сөз зыянкечтерге алдын ала дарылаңыздар. Түшкөндөн кийин кеч болуп калат. Зыянкеч көп түшүп, гүлдөрүңүздөр ооруган убакта дагы стресс болот гүлдөр. Стресс болгон гүл жана өсүш токтойт, жалбырактарын төгөт. Аны өзүнө келгиче бир канча убакыт, даже жылдар өтүп кетет. Бир стресс болуп, катуу стресске түшкөн гүлдү дарылаш үчүн. Анан менин гүлүм ушинтип атат, менин гүлүм өспөй атат деген нерселердин баардыгы ошол температураны туура кармабагандан, кароо шартын ошол маани бербей айтылган нерселерге туура уход болбогондон ошол гүлдөрдүн стресси пайда болот дагы. Анан гүлүңүздөр өспөйт, убагында гүлдөбөйт. Башкалар сонун гүлдөрүн көргөзүп атса көзүңүздөр күйүп, анан менин колуман гүл өспөйт, мен өстүрө албаймын деп ошенткендер ошолдон болот. Убагында маани бербей, температурасына, топурагына, идишине кандай которулат, ошолор мааниси берип айтылгандарга көңүл бөлсөңүздөр, сиздерде да гүлдөрүңүздөр сонун өсүп чыгат. Мен бул гүлдү бутап салдым биротоло. Болду окшойт ушул жагы. Форма берем деп атып баарын. Триангулярис гүлүн аябай жакты сайдыңызбы? Зарядканы ары бери болуп атат, ушундай видео тартыш үчүн да. Кыздар, ушул сыяктуу жумуштар жасалат. Стресс деп ошол гүлдү оорутуп албаш. Температураны бирдей кармайбыз. Убагында норма менен суу карабыз, топурагын туура тандап, зыянкечтерге алдын ала дарылап жүрөбүз. Анан мындай топурактарын азыр которбойбуз мүмкүн болушунча, себеби азыр кышкы убакта гүлдөр эс алууда болот. Өсүү процесси жайлайт, ошон үчүн травмировать этпешке, гүл бир жерден бир жерге барып жаңы местага көнгүчө да стресс болот. Анан жаңы идиштен бир идишке которгондо да стресс болот. Стресс болуштун түрлөрү ар кандай себептер болот. Жана мен айтылган нерселерди пересадка кылганда туура эмес тамырларын закка келтирип которуп алса да стресс болот. Ошолордун баарын абайлап которуп атканда дагы баарына маани беришибиз керек. Сууну муздак суу куйбайбыз. Бир күн, 2 күн башта алып коюп, жылуу комнатный бөлмө шартында турган гүлдөрдүн
гүлдөргө деп атайын баклажкаларга алып коесуздар дагы. Хлор, туз тунгандан кийин жумшак суу менен, комнатный температурадагы суу менен сугарабыз. Ал мисалы үчүн кээ бирөөлөр жанагындай фильтр суу менен сугарсам сонун болот дейт. Фильтр сууда болбойт гүлдөр үчүн. Суунун составында дагы гүлгө керектүү микроэлементтер бар. Фильтр сууда керектүү заттар өлүп калат фильтрленгендечи. Ошон үчүн фильтр суу эмес, крандын же арыктын суусу, жаанның суусу аябай жакшы болот, кардын суусу аябай жакшы болот. Фильтрированный таза суу болот. Ошолорду алып коюп, чогултуп коюп сууга жылуу кайнак суудан кошуп алып сугарып жүрсөңүздөр болот. Сугарганда сөзсүз азот, фосфор, калий составында бирдей 20-20-20 болгон Verticalux деген бар, Agricola дегендер бар, түрдүү удобрениялар бар. Ошолордон кошуп сугарып жүрөсүздөр. Анан 1 айда 2 рет зыянкечтерине каршы дарылайсыздар. Мүмкүн болушунча гүлдөрдү стресс кылбай жакшы кылып баксаңыздар, гүлдөрүңүздөр ушундай болуп сонун болуп өсүп чоңоюп сиздерди кубандырат кыздар. Фикус гүлү боюнча бир аз маалымат бердим окшойт. Азыр эми кийинки жумуштарым ушундай эле фикустар боюнча чоң маточниктерди обрезка кылам. Бул ирен фикус, кучерявый ирен деп коет. Мындай жалбырактары кайрылып сонун варигатный сорт бул дагы. Булардын баарына азыр бүгүн жумуштар ушу менен болмокчу. Мынакей фикустарды черенковать этип, контейнерлерге салып, азыр үстүлөрүн жаап коебуз булардан. Биз дагы калганын черенковать этебиз. Тепличный условия деп ушундай жаздыңыздар. Мындай контейнерге жаап, жарык түшүш керек контейнерге. Анан мондай 12-14 сааттык стеллаж лампалардын астына коебуз. Биздин контейнерлерибиз ушундай лампанын астында. Лампа боюнча да буга чейин видео тартылган кыздар. Ушул сыяктуу кармасаңыздар, анан бир 2 жумага барып тамыр алып калат. Азыр кыштын күнү. Жаздын күнү болсо бир 10 күн ичинде эле тамыр алат. Баарыңыздарга гүл өстүрүүдө ийгилик.